Саламатсыздарбы? Эмеси же ошондо программасы. Жогорку кеңеш кечүүнү 61 добуш менен Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кызматынан убактылуу четтетти. Аны президент Садыр Жапаров сураган. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы ага 4 мартта макулдугун берген. Бул иш туура болуп жаткандан кечүүнү депутаттар туура эмес болуп жаткандан Жанар Акаев менен Дастан Бекешев гана күмөн санады. Хотя бы угуп койсок жакшы болот эле да, эмне себеп менен, кандай болот атат? Биз массалык маалымат каражаттарда окуганда ой мындай болот атат. Жогорку сот судьяларга басымдоо болот атат, УКМК жана башка укук коргоо органдардан ушундай биз окуп атпайбызбы? Аны чакырсак жакшы болот эле, мындай бир тарапты укпай эле. Мен түшүнүп атам, президенттин укугу туура эле. Бирок аны уксак мүмкүн кичине башка маалыматтар чыгышы мүмкүн да. Мынчалык шерменделик Кыргызстан тарыхында болгон эмес. Жогорку соттун жетекчиси кылмыш жогуна тартылат деп алгач, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда журналисттер менен жолукканда айтып, сот системасын автоматташтыруу иштериндеги коррупцияга анын тиешеси бар болгону тууралуу далилдер бар экенин билдирген. Жогорку сот дароо сотто далилденмейинче эч кимди күнөөлүү деп эсептебеш керек деп жооп кайтарган. Айрым бейөкмөт уюмдар дагы Калиеваны колдоп чыккан, бирок УКМК өз ишин уланта берген. Андан соң 5 февралда баш прокурор Курманкул Жулушев анда дагы журналисттер менен болгон жолугушуу учурунда Калиеваны жоопко тартууга макулдугун сурап, тартип комиссиясына кайрылуу жиберилгенин айткан. Ал кайрылуу 29 декабрда эле жөнөтүлүптүр. 5 январда болсо УКМКга суракка чакырылса Калиева келбей жатканы белгилүү болгон. Жаңы жыл алдында 31 декабрда Калиева Азаттыкка кеңири интервью берип, эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, ал күнөөлөнүп жаткан сотторду санариптештирүү долбоорлору боюнча тендер же каржы маселелерине кыргыз тараптын дегеле тиешеси болгон эмес деп билдирген. 2 жыл ал долбоор иштеп жүргөн. Иштеп аткан. Бизден айтып атпаймынбы, бир да мүчө же тендерный комиссия кирбейт. 4 кызматкер уже аудит менен кайра биздин бухгалтерияга келип издеп атат ошол урондо. Жок, кимге, кайсы бюджеттин кайсы строкасы менен ошол акчалар алынып калды. Жок болуп атат, ошо карабайсыңар, мен ошого жаным кашайып атат. Бирок ошол эле нерселерди Калиева УКМКнын тергөөчүсүнө деле айтып, документтер менен башка далилдерди келтирсе болот эле да. Бирок ал ооруп жатам деп ал жакка барган эмес. Ал ортодо сот системасына карыз болгондор тизмеси деп аталган автоматташтырылган системанын автору февралда, андан соң мартта Жогорку сот алдындагы сот департаментинин стат катчысы дагы кармалган. Сотторду санариптештирүү боюнча жаңы долбоорлорду ишке киргизип жатабыз деген шылтоо менен мурда эле Адилет сот деген долбоор үчүн иштелип чыккан программалар пайдаланылып, жаңы долбоорлор үчүн бөлүнгөн миллиондор чөнтөккө салынган сыяктуу. Бир жаңы долбоорго 4 миллион 100 миң сом, дагы бир башка долбоорго 2 миллион 400 миң сом бөлүнгөн экен. Чет өлкөлүк уюмдардын жардамы менен электрондук сот деген система Кыргызстанда 14 жылдан бери киргизилип жатат, бирок 6 жылдан бери бүтпөйт. Видеокамералар орнотулуп, сот кызматкерлери окуудан өтүп, бул система иштей баштаса, бардык сот отурумдарын ар бир каалаган адам онлайн көрө алмак. Бирок коррупциялашкандар үчүн анын кереги жок да. Ошол эле 31 декабрдагы интервьюда Калиева мындай система Австрияда дагы жок деп айткан. Как раз ошо бизди жөн эле аябай талап кылып атты да, ошо санариптештирүү боюнча иштеткиле, РППнин каттат кылат деп. Анан биз ошол АИС менен алек болуп, анан ошондо мен бир жумушчу топ прокуратурадан, соттон мен болуп, прям 2 күнгө ошо Австрияга барып көрүп келдим да. Анан көрүп келсем алардыкы жок, биздегидей жок алардыкы. Бирок соттор таза иштесе, алардын ишин видео аркылуу көзөмөлдөп кереги да жок болот эле да. Ошондо саламаттыгыңыздар.